Магнетизмдин руханий закону. Биздин дагы айта турган закон магнетизмдин руханий закону деп аталат. Духовный жол менен бараткан адам магнит сыяктуу болуп калат. Ал өзүнө ийгиликтүү, бай адамдарды тартат. Ал өзүнө акылмандарды тартат. Духовный жолго түшкөн адамдарга башында кыйын болгон. Бирок акырындык менен тоскоолдуктардан өткөндөн кийин алар акыл эстин жогорку деңгээлине жетишет жана башка адамдарды тартып ала башташат. Мындай адамдар менен сүйлөшүү көп акчага турат. Ошентип сен магнитке айланасың. Ийгиликтүү болуп каласың. Духовный жолдо бараткан жана дайыма духовный закондор менен жашаган адамдарды дайыма көрүнбөгөн күч коргоп турат десек болот. Ооба, ал жөнөкөй адамдардан караганда көбүрөөк чоң проблемаларга кабылат. Бирок анын акыл эс деңгээли ошол проблемаларга жараша болот. Жашоосундагы болуп аткан кыйынчылыктар аны күчтүү кылат. Жыйынтыгында ал дайыма жеңиште болот. Эсиңде болсун уулум, сен духовный жактан өсүп атканда сенде көбүрөөк сыноолор болот кадимки жашоого караганда. Анткени эгерде аны тоо менен салыштырсак, сен башка тоого чыгышың керек болот. А эгерде сен андан бийигирээк тоого чыгышың керек болсо, сага көбүрөөк күч талап кылынат. Биринчи ылдый түшүшүң керек кийинки тоого чыгыш үчүн. Бир тоодон экинчи тоого түз жол жок. Дагы ошондой эле руханий магнетизм эгерде духовный жактан өсүүгө умтулсаң, чоң кыйынчылыктарга дуушар болосуң. Эгерде күчүбүз, эркибиз жетпесе, кантип ошондой кыйынчылыктардан өтүш керек? Өзүнүн мурдагы жашоосун эстеп сурады Мехрон. Мен сага эң маанилүү дуаны окуганды үйрөтөм. Ал сага жашооңдо жардам берет. Устат Мехронду көңүл коюп карады, өзүнүн эскерүүлөрүнөн чыныгы жашоого келгенин түшүнүү үчүн. Көбүнчө мен билген ийгиликтүү адамдар жана билимдүү адамдар мындай айтышат. О Кудай, мен баарын көрө албайм. Келечекте эмне болорун билбейм. Мен өлөрүмдү билем, бирок качан өлөрүмдү билбейм. Мен билем, сен убада кылгандар, жазылган ыйык китептегилердин баары чын экенин билем. Мен алдын ала көрө албайм, бирок азыркы менин башымдан өтүп аткандардын баары, кыйынчылыктардын, сыноолордун баары өтүп кетерине ишенем. Баары сенин эркиң менен, буйругуң менен. Сенин буйругуң мен үчүн дайыма каалоочу. Жана эгер сен бүгүн мага сыноо кылып атсаң, аны кубаныч менен кабыл алам. Сенин буйругуң мен үчүн каалоочу. Мен ишенем, жыйынтыгында баардыгы жакшы болот. Анткени сен баарын контролдоп турасың. Ушуну түшүнүп, духовный адамдар магнит сыяктуу ийгиликтерди тартып алып калышат. Күндөн күнгө андан да күчтүү боло беришет. Алар өздөрүнө бүт дүйнөдөгү адамдарды тартышат. Алардын сөздөрү жүрөктөн чыгат. Жакшылыктын уругу сыяктуу айланадагылардын душасында өсүп чыгат. Ошондуктан алар духовный магнитке айланышат. Сенин магнетизмиңдин булагы бул сенин ар намысың, өзүңө болгон чынчылдыгың. Ушулар күч берет. Балким көп адамдар сени күнөөлөшү мүмкүн. Бардык пайгамбарларды күнөөлөшкөн го. Кимдир бирөө сени мошенник дейт, бирок сени менен таза ар намысың калат жана жакшыга умтулуп атканыңа түшүнүү калат. Ошол түшүнүк күч берип турат. Эгер ар намысың таза болсо, күч сени таштап кетпейт. Анан жыйынтыгында жаңы бийиктикке чыгасың. Бул жашоодогу бардык жакшылыктарды тартасың. Мына ошол духовный магнетизм закону. Тездетүүчү принцип бар. Эгерде алдыда чоң максаттар болсо, кечөөкүдөн бүгүн тезирээк кыймылдаш керек дегенди билдирет. Тезирээк кыймылдаганда максатка жетүү жеңилирээк болот. Бул дагы жаратылыштын закону. Ал бардык жерде иштейт. Бирдемкеге жеткиң келсе, тезирээк кыймылда. Кел тездиктин таасирин жөнөкөй мисалда көрөлү. Эгер поезд токтоп турса, кичинекей таш дагы анын жылышына тоскоолдук боло алат. Бирок эгер поезд катуу кетип баратканда, аны эчтеке токтото албайт. Ошондуктан максатка баратканда ылдамдыкта болуш керек. Ал үчүн физикалык энергия бийик болуш керек. Спорт менен машык. Сенин духовный энергияң бийик болуш керек. Кайрымдуулук кыл. Сенин ар намысың таза болуш керек.
Эмне кылып атканыңды баарын эскерип тур. Кудай баарын контролдойт. Эмне менен алектенсең дагы ошого ишен. Жыйынтыгында баары жакшы болот. Сенин ишенимиң жебенин огундай. Ал бардык тоскоолдуктарды тешип өтүп кетет. Так ошол сага жардам берет. Көбүрөөк оку. Анткени канчалык көп окусаң, ошончолук тезирээк ойлоносуң. Духовный максаттар дагы ылдамдыкты талап кылат. Анткени сен билбейсиң жана биле албайсың качан өлөрүңдү. Эч ким сага гарантия бере албайт. Көбүнчө сүйлөшөт. Жаш кезде духовность жөнүндө ойлонгондун кажети жок деп. Пенсияга чыгып алайын, анан түбөлүктүүлүктү, баалуулук жөнүндө ойлоном деп. Бирок эч ким билбейт, сен пенсияга чыкканга чейин жашайсыңбы же жокпу. Ошон үчүн эртеңкиге калтырба. Духовный жактан өнүгүүнү бүгүнтөн башта. Жакшы сөздөрүңдү, эң жакшы каалоолоруңду бүгүн айт. Эгер бирөөнү сүйүп калсаң, сүйүүңдү бүгүн билдир. Эгер бирөөгө жардам бергиң келсе, бүгүн жардам бер. Бүгүн акыркы күндө жашап аткандай болуп жаша. Максим Горький айткан: "Күн бул кичине жашоо". Бул чын эле ошондой. Ар бир күнүбүз кичине жашоого окшош. Тезирээк ылдамдыкта бол. Убакыт күтпөйт. Өзүңдүн кыялыңа карай канчалык тезирээк кадам шилтесең, ошончолук тезирээк ага жетесиң. Балким сен ойлогондон да эртерээк жетесиң. Анткени көрүнбөгөн күч адамга жардам берет. Көбүнчө адамдар келип айтышат: "Көргөз мага кереметти, анан ишенем" деп. Бирок мен аларга айтам: кереметти көргүң келсе, адегенде сен ага ишен. Бул сенин ички дүйнөңө байланыштуу. Өзүңдүн алсыздыгыңды жеңе аласыңбы? Кел ушуну менен сабакты аяктайлы. Биз караңгы болуп кеткиче ылдый түшүшүбүз керек. Алар ошол эле өйдө тоого чыккан жол менен ылдый түшүштү. Күндүн четинин жарыгы айлананы жарык кылып турду. Бирок ар бир минута сайын кичирейип отуруп, бийик тоолордун артына кирип кетти. Күндүн батып баратышы олутту ойлонууга түрткү берет. Күндүн жыйынтыгын чыгарганды талап кылгансыйт. Чындыгында бир күн өзүнүн максаты жана маселелери бар кичинекей жашоо, деп ойлоду Мехрон, мугалимдин артынан баратып. Ал ойлонуп отуруп, тоодон кантип түшүп кеткенин байкабай калды. 20 мүнөттөн кийин алар үйдө болуп калышты.